Менин атым Болот Темиров. Мен иликтөөчү журналистмин. Мен Темиров Лайф жана Айтайт Десет YouTube каналдарынын негиздөөчүсүмүн. Биз журналисттер, акындар, менеджерлер, операторлордон турган топ Кыргызстандын жогорку бийлик органдарын иликтөө менен алектенебиз. Ошондой эле биз өлкө үчүн актуалдуу темалар боюнча аналитикалык жана социалдык репортаждарды чыгарабыз. Биз дээрлик түптөлгөн күндөн бери эле бийликтин куугунтугуна кабылып келебиз. Адегенде мага кол салуулар болду, чөнтөгүмө баңгизат салынды, көптөгөн кылмыш иштери козголду. Андан кийин 22-жылдын аягында мени согушка мобилизацияланат же камалат деген үмүт менен Орусияга депортациялашты. Бирок андай болгон жок. Алардын ою оңунан чыкпай, биз журналисттик чыгармачылык ишибизди уланта бердик. Үстүбүздөгү жылдын 16-январында Ички иштер министрлиги командамдан 11 кишини, анын ичинде биздин команданын азыркы жетекчиси жана менин жубайым Махабат Тажыбек кызыны камакка алышты. Камалган медиа адистери учурда биз менен иштеп жаткан жана мурда биз менен иштешип кийинчерээк башка редакцияларга кеткен мурунку кызматкерлерибиз. Баарына тең массалык башаламандыкка чакыруу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок биз жарыялаган материалдарда эч кандай башаламандыкка чакырыктар болбогонун өздөрү да моюнга алышты. Кызыгы алар бийликтин дарегине айтылган сынды каралоо катары кабыл алышып, бул массалык башаламандыкка алып келиши мүмкүн деп болжоп алышыптыр. Тагыраак айтканда, видеодо кылмыштын курамы жок жана болгон эмес. Ал эми бул адилетсиз кармоолорго катышы бар бардык тергөөчүлөр, эксперттер, прокурорлор, соттор бир күнү Кыргызстанда мыйзамдуулук орногондо мыйзамсыз түрдө күнөөсүз журналисттерди кармаганы үчүн түрмөгө отурушу керек. Эми массалык башаламандыкка элдин кыжырдануусуна эмне алып келиши мүмкүн экенин айтып берейин. Бул силердин өзүңөрдү хан сезип алганыңардан, кокустан пайда болгон кымбат унааларыңардан, жеке учактар менен кымбат каттамдарыңардан, биздин мамлекетти тоногонуңардан, ишканаларды рейдерлик басып алуулардан жана сын айткандарга каршы жүргүзгөн репрессияларыңардан болушу мүмкүн. 16-январдан тарта бүгүнкү күнгө чейин 11 кесиптешибизди убактылуу кармоочу жайда кармадыңар. Негизи ал жерде 2 күндөн ашык кармалбаш керек болчу. 12 градус орточо температурадагы муздак шарттары жок камераларда көп күн кармоого болбойт. Ал жакта күн сайын аларды 2-3 сааттан адвокатсыз эле суракка алып, коркутуп, шантаж кылып жатышты. Тинтүү учурунда Махабат экөөбүздүн балабыздын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн тартып алышкан. Эми болсо убактылуу кармоочу жайда Махабатты балабызды балдар үйүнө өткөрүп беребиз деп коркутуп жатышат. Силер фашисттердин да жамансыңар. Муну билгиле. Силер биздин журналисттерден эмнени сурап жатканыңарды, мыйзамсыз тартып алган техникабыздан эмнени издеп жатканыңарды билем. Силер бизде жок маалыматты издеп жатасыңар. Ал маалымат бизде жок жана эч качан болгон эмес. Силер алардан президенттин уулу Рустам Жапаров Өзбекстандын криминалы менен бир дасторкондо отурган сүрөтү жөнүндө сурап жатасыңар. Массалык маалымат каражаттарынын билдирүүсүнө караганда, сүрөттөгү адамдардын бири декабрда Өзбекстандын ички иштер министрлиги тарабынан камакка алынган. Ал эми бир айдан кийин бул сүрөт социалдык тармактарга пайда болгон. Эми айтсаңар, биздин буга эмне тиешебиз бар? Силерди коңшу мамлекетте да жаман көргөндөр бар экенине ишене албай жатасыңарбы? Же эмне? Баарын журналисттерге шылтап коюу оңойбу? Мен Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке, президентке жана УКМКнын төрагасы катары эмес, кара мүктөс бандиттер деп кайрылам. Биздин иликтөөчүлүк, журналисттик ишмердүүлүгүбүздү токтотуунун бирден бир жолу. Мурдагы жана азыркы 11 кызматкерибиздин айыптарды алып салып, кылмыш иштерин жаап, аларды кое берүү. Ошондой эле алар бандиттик түшүнүктөр эмес, мыйзам иштеген өлкөдө коопсуздукта болооруна көзүм жеткенде гана мен Кыргызстанга учуп барам деп сөз берем. Ошондо мага каалаганыңарды кылгыла. Ага чейин мен силердин мамлекетке каршы кылып жаткан иш аракеттериңер тууралуу иликтөөлөрдү жарыялай берем. Ишенип койгула. Мыйзамсыз иштерди кылып жатып,
Силер ушунчалык көп издерди калтырдыңар, таап алыш оңой эле. Мен эл аралык инстанцияларга жана уюмдарга кайрылып жатам. Чынында бул камоолор менен эки дос журналисттерди барымтага алды. Жана алар кордоолорго, кыйноого, коркутууларга жана шантажга дуушар болушууда. Эгер силер буга азыр реакция кылбасаңар, Кыргызстанда 1937 жылдагы Советтер Союзунда болгондогудай репрессиялар башталат.